Alhamdulillahi vahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Çeksiz güç kudretin iyesi, jana şerigi жоқ, жалгыз улуу жаратуучу Аллах Таалага мактоолор. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды айтабыз. İnsan кандайдыр бир иш, аракет, амалдарды жасаган учурда ошонун бардыгын максатка ылайыктуу жасообуз керек болот. Максат деген эмне? Эң биринчи мына ушул максат деген нерсени карап көрө турган болсок, максат адамдын дүнүйөгө, мына ушул жашоого келгендеги максаты. Ал адам, инсан жашоого эмне үчүн келди эле? Жана мунун инсандын бул жашоого келгендеги максатын эң жакшы билүүчү зат ким? Бетте бул инсанды жок жерден бар кылып жараткан, ырыскы, жашоосун, өмүрүн, ден соолугун, байлык, бала жана башка нерселердин бардыгын берген зат Аллах Таала. Эми Аллах Таала өзүнүн сөзү Кур'анда инсандын жашоодогу максаты жөнүндө эмне дейт? Estağfirullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Мен инсан менен жинди өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым. Демек инсандын дүйнөдөгү максаты ал ибадат. Ибадат деген эмне? Ибадат деген сөздү алымдар айтышат ат-тадаллул вал худу'. Ибадат деген сөз ал өзүнүн ээсинин, жаратуучусунун алдында өзүн өтө төмөн, өзүн өтө кор тутуусу жана анын бардык буйруктарына даяр болуусу. Истислам жолбосун. Истислам бул Аллах Таалага өзүн толук түрдө тапшыруу. Ал кандай буйруктарды буйрган болсо, ошонун бардыгына даяр туруп, жана ал зат кандай буйруктарды айткан болсо, ошол нерселерди Аллах Таала буйргандай аткаруу. Жолбосун Аллах Таала буйргандай аткарууга өзүнүн бар күчүн, бар аракетин, бар мүмкүнчүлүгүн жумшоосу. Инсан демек бул дүйнөгө бекер келген жок. Ошон үчүн Аллах Таала эмне деди? Аяхсабул инсану ай ютрека суда. Инсан эмне ойлойбу? Ал жөн эле бул дүйнөгө ташталып коюлдум деп. Инсан ойлойбу? Дүйнөгө өзүм жаралып алдым. Өзүм каалагандай жашай берем. Күчүм жеткенге зулумдук кылам. Күчүм жеткендин акчасын тартып алам. Амал көйлүгүмдү иштетип, кээ бирөөлөрдү алдап, анын ырыскысын же баласынын жетимдин малын жеп алам. Өзүмдүн бийлигиме, байлыгыма же күчүмдүн мүмкүнчүлүгүмө таянып, каалаганымды жасай берем. Мал, жаныбарларды каалаганымды союп жеп, каалаганымды кызматыма иштетип, каалагандай жашап жүрүп өтүп кетем деп ойлойбу деп атат Аллах Таала. Жок, албетте Аллах Таала деди инсандарга абуду роббакум. Роббиңерге, эгеңерге ибадат кылгыла деди. Жана бир канча аяттарда иттагу роббакум. Роббиңерден корккула. Жолбосом Роббиңердин азабынан, Роббиңердин каарына калуудан корккула деп айтты. Демек инсандын дүйнөдөгү максаты, дүйнөгө келгендеги жашоодогу эң негизги максаты дүйнө эмес, дүйнө чогулту эмес, дүйнөдө авторитет, байлык, бийлик, элдин көзүнө кыйын болуу жана башка нерселерге жетишүү эмес. Дүйнөгө келүүдөн максат ал ибадат үчүн келди. Дүйнөдө Аллах Тааланын сыноосунан өтүү үчүн келди. Аллах Таала айтат: "Лияблуакум айюкум ахсану амала". Биз силерге өлүмдү жана өмүрдү жаратып бердик. Силердин кимиңер жакшы амал кылар экенсиңер. Демек дүйнөдө сыноо деген нерсе эмне? Биз кимдир бирөөнүн жумушуна кирүү үчүн же кимдир бирөөдүн бир сыйлык берет, же болбосо бир орундар, биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орун деген мелдеш, кана кимиңер даярсыңар сыйлык алууга деп анан тапшырмаларды берсе, мындай кийин менен чыкпа, мындай эреже, бул эрежени бузба, ушул буйрук болгондо баштайсың, мындай буйрук болгондо, ишара болгондо токтойсуң, тартыл же көтөрүл, чурка, секир, кандай буйруктар болсо, ошонун бардыгын бир эрежесин кыпындай жерин бузуп коюудан коркуп ушунчалык тырышып аткарат. Анткени ал учурда сыноодо болот, ошол сыноодон ийгиликтүү өтөйүн деп. Ал эми дүйнөчү, бул дүйнө жараткан Аллах Тааланын сыноосу. Жараткан Аллах Таала ушул сыноодон эң жакшы, кимиңер эң жакшы амал кылар экенсиңер деп атат да. Ким эң жакшы амал кылган болсо, анда ал ахиретте сыйлыктарды алат.
Kim эгерде дүйнөнүн кызыкчылыгына, нафсинин каалоосуна, нафсини ыраазы кылам деп, же адамдарды ыраазы кылам деп, мына ушундай нерселер менен алектенип кала турган болсо, анда сыноодон өтпөдү деген сөз. Анткени дүйнө максат эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө Анас ибн Малик риваят кылат. Якуллаху таала ли ахван ахлин-нар адабан. Аллах таала тозоктогу эң жеңил жаза менен жазаланып жаткан инсанга айтат дейт. Лау канат лака дунья ва ма фиха акунта муфтадиян биха. Эгерде сенде дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги бардык нерсе болсо, дүйнөнүн бардыгы, дүйнө жана анын ичиндеги нерселердин бардыгы да сеники болуп кала турган болсо деп атат. Мына ушул азаптан кутулуу үчүн ошонун баарын бергенге даяр белең деп айтат Аллах таала. Фаякул наам. Ал тозоктогу эң жеңил жазаны тартып жаткан адам не деп атат? Оба берет элем эрол. Фаякул Аллах таала айтты. Кад арадту минка ма хуа ахван мин хада. А мен сенден бул дүйнөдө андан дагы жеңил нерсени сурабадым беле? Ал эмне эле? Алла тушрика би. Мага шерик кошпогон, мага ширк кылбаган деген нерсени эле сурабадым беле мен сенден деп атат. Демек, дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги бардык нерселердин бардыгы акыреттин эң жеңил азабынын алдында дагы эч нерсеге арзыбай калат, түк көтөрбөй калат деген сөз. Ошон үчүн инсандан Аллах таала өмүр, жашоо, ырыскысын бардыгын, ден соолукту берди. Эми Аллах таала мунун бардыгын эле 24 саат бою бүткүл өмүрүңдүн бардыгын деген сөз жок. Албетте дүйнө керегинче иштеп кесип кыл, ырыскыңды, бала чакаңдын ырыскысын иштеп таап, өзүңдүн ибадат кылууга шарт үй, же болбосо мүмкүнчүлүктөрдү түз. Бирок инсандын негизги максаты дүйнө болуп калбоосу керек. Максат дүйнө барбы? Аллах таала кээ бир инсандарга ушундай байлыкты бере турган болсо, аны акыретти куруу үчүн иштетүү керек болот. Анткени Аллах субхана ва тааланын алдында эсептеле турган нерсе, Аллах тааланын алдына барганда кадырлана турган нерсе дүйнөнүн таразасында эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн жеринде, өзүнүн эсептелине турган нерсеси бар. Бир жерге барсаң, ал жерде Аллах сактасын күнөөкөрлүк, сулуулук конкурсу деп аткан болсо, анан отуруп алып, ошол жердеги бир мунун бою узун экен, мунун бою арык экен, же мындай экен, мына ушунусу эң ийгиликтүү, же болбосо эң жеңишке жете турган ушул деп боюна, сулуулугуна же башка жагына кароосу мүмкүн. Бир жерге бара турган болсо, бул күчтүү экен, салмагы оор экен, балбан экен, баарын көтөрүп чапкан ушул экен, ушул жеңүүчү деп ал жерде башка күчүнө, башка нерсесине кароосу мүмкүн. Эми бир жерде жарыш болуп жаткан болсо, кимдин акчасы көп болсо, ошол акчасын коротуп, акчасынын натыйжасында бир нерселерди аукцион деп кое турган болсо, мына бүгүн ушул эң көп акчаны ушул койду, аукциондон ушул сатып алат деп акчасына карап баа бериш мүмкүн. Бирок Аллах тааланын алдына барган кездечи, Аллах таала инсандардын кайсыл нерсесин баалайт, кайсыл нерсе ал жерде эсептелинет деген сөз бар. Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин риваят кылат. Инналлаха ла яндуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум, валакин яндуру иля кулубикум ва а'маликум. Албетте Аллах таала силердин денелериңерге, дене келбеттериңерге карабайт. Жана Аллах таала силердин сүрөттөрүңөргө, сулуулугуңарга карабайт. Бирок Аллах таала силердин жүрөгүңөргө жана амалыңарга карайт деп айтты. Демек Аллах тааланын алдына барганда эсептелине турган нерсе ал жүрөк. Бүгүн адамдарды ыраазы кылуу үчүн, же болбосо адамдардын көңүлүн буруу үчүн, адамдардын алдында кадыр барк табуу үчүн адам өзүнүн жүзүн сулуу көрүнөйүн деп жууп, тазалап, кашын жулуп, бетине ар кандай косметикаларды сүйкөп, чачын андай кылып кырктырып, окшобой калса мындай кылып кырктырып, боёп краскаларга, же кийимдерди мындайын кийип, наркындайын кийип, жасанып адамдарга жага турган болдумбу? Адамдар суктана турган болдумбу деп денесин, жүзүн шунчалык бир көңүл буруп, эртең менен тургандан чуркап барып,
Кеч үйүнө кайтып келгенге чейин ошол нерсенин этиятчылыгында жүрөт да инсан. Бирок ошол учурда инсан ойлонуп атат, ойлонуш керек да. Жүрөгүмө ушундай маани бердимби? Менин жүрөгүм жаратуучум Аллах Тааланы разы кыла тургандай болду. Менин жүрөгүм тазабы? Менин жүрөгүм кирдеп калган жокпу? Менин жүрөгүм Аллах Тааланын алдына барганда кабыл болобу? Деп болбосо жүрөгүн баягы жүзүн тазалап жуугандай жүрөгүн жууп дегенден максат зикир кылып тазалап, ширктен тазалап, жаман ой, күмөндөн тазалап, риядан, эл көрсүн, эл уксундан тазалап, ихлас деген ал таптаза, аралашпаган деген сөз. Ал максат жасаган амалы Аллах Тааладан башканы максат кылбаган. Кандайдыр бир жумуш амалды жасап туруп, ошол амалынан жалгыз Аллах Тааланын гана ыраазылыгын максат кылган. Бирөөгө бир садака берди, же үй салып берди, же машина алып берди, башка кылды. Максат эмне? Аллах Тааладан ыраазылыгын талап кылуу. Анын сообун, ажырын Аллах Тааладан күтүү. Мен сага ушундай жакшылык кылдым эле, бирок сен аны көрбөдүң, сен кайтарбадың деген сөз бул ихласлыктын белгиси эмес. Ихлас Аллага ыраазылык билдиреби, билдирбейби, кийин эстейби, эстебейби, ал Аллах үчүн кылган. Ушул адам муктаж экен, мен Аллах үчүн ушуга жардам бердим. Же жөнөкөй эле жолдогу ыза берүүчү адамдарга ыза берүүчү нерселерди алып салуу. Эң жөнөкөй ал. Көп убакыт деле талап кылбаган, акча же башка нерсени талап кылбаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, мен бейиште бир инсанды көрдүм. Ал бейиш бактарында сайрандап жүргөн экен. Ал бир шак, бир бутак, бир дарактын себебинен бейишке кирген. Кандай? Адамдар өтчү жолдо зыян берген даракты кесип алып салганын себептүү деп. Ошон үчүн инсан кылган амалдарын максатка ылайыктуу жасообуз керек. Бул максат деген сөз ал дүйнөгө эмне максат менен келди эле. Мен дүйнөгө эмне үчүн келдим? Жана ушинтип жүрө береминби? Эртең Аллахтын алдына барып кайтып барган кезде менин жүрөгүм Яума тублес сараир, сырлар ачыкка чыккан күндө менин жүрөгүм даярбы ачылууга? Же тооба кылуум керекпи? Же тазалап калуум керекпи? Амалдарым мен бир күндө жок дегенде кечинде жатаарда ойлонуш керек да, мен бүгүн Аллах үчүн башка эч бир нерсени максат кылбай, ихлас менен Аллах үчүн кайсы амалдарды аткардым? Же күнөөкөрлүк амалдарды анан салыштырып көрөйүнчү. Кайсысы көп менин? Мен күнөөкөр бүгүн көп күнөө жасадымбы? Же көп салих амал жасадымбы Алланы разы кыла турган? Деген ой ар бир мусулмандын жүрөгүндө болуш керек болот. Болбосо Аллах Таала мунафиктар жана Аллах Тааланын аяттары менен ойногон кафирлар, яһудтар туурасында алар ооздору менен гана биз ыймандуумуз деп айтып туруп, а жүрөктөрү башка нерсени каалап турган. Же болбосо Аллах Тааланын аяттарын өздөрү каалагандай бурмалап, өздөрүнө туура келген жерин алып, туура келбеген жерин, жакпаган жерин таштап, бурмалаган аз келгенси пайгамбар алейхиссаламдын алдына барып ошол аятты колу менен бекитип, анан бул жагын колу тоскондон кийинки аятты окуп берип, мына ушундай айтылган биздин Тауратта деп ойногон яһудтар тууралуу Аллах Таала улаикаллазина лам юридиллаху ай ютаххира кулубахум. Алар ушундай адамдар, Аллах Таала алардын жүрөгүн тазалоону каалабайт. Жана аларга дүйнөдө кыйынчылык, кордук жашоо, акыретте болсо оор азап деп айтты. Демек, Аллах Тааланын аяттары менен, Аллах Тааланын өкүмдөрү менен ойношуу өтө опурталдуу. Инсандын өзүнүн гана башына келе турган нерсе. Инсан кайсы бир амалды аткара албай жатат. Кайсы бир амалды аткарууга күчү жетпей жатат. Эми шариатты өзүнүн амалына бурмалабасын. Жок дегенде өзүнүн күнөөкөрлүгүн мойнуна алып, туура Аллахтын өкүмү, Аллахтын шариаты мына ушундай. А мен аны аткара албаган мусулманмын, аткара албай жатам деп Аллахтага тооба кылыш керек. Жок, ал андай эмес, ал туура эмес айтып жатат, мындай кылса да боло берет. Жок, алар айтып берет, же мындай, өзү мындай деген акча сөздү көбөйтүү инсандын өзүнүн гана башына бале алып келет. Аллах Тааладан ар бирибиздин жүрөгүбүздү тазалоосун сурайбыз. Аллах Таала өзүнө ихласуулардан жана элчисинин жолуна бекем кыл болуучулардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.